أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу айылдаштар, урматтуу жердештер, бардыгыңыздар ушул чүй жергесине кош келипсиздер. Мына бүгүнкү күндө дастарконубузду ушундай ачык турат. Биз бир жакшы мамлекетте жашап атабыз. Кудай Таала айтат: "Ва ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид" дейт. Эгерде мен берген неаматтарга силер шүгүр кыла турган болсоңор дейт, анда мен дагы көбөйтүп берем. Ал эми эгерде мен берген неаматтарга күфүрлүк, шүгүрсүздүк, нашүгүр боло турган болсоңор, анда менин азабым катуу дейт. Башка бир аятта Кудай Таала айтат: Аллах Таала берген неаматын ошол эл өзү эле өзгөрүп, ошонун кадырсыз кылмайынча Кудай Таала ошол неаматты албайт дейт. Жакында эле биз Кудай буйруп мына Кытайга барып келдик. Бизде башка мамлекеттерге караганда бир нерсе бар экен, диний эркиндик бар экен. Канча кааласаң намаз окуйсуң, канча кааласаң сажда кыласың, канча кааласаң Куран окуйсуң, кааласаң бакырып оку, кааласаң ичиңден оку. Бирок тилекке каршы Кытайда бизден Кыргызстандан 8-9 эте чоң экен. Шаркый Түркүстан, Чыгыш Түркүстан. 30 миллиондон 40 миллионго чейин мусулмандар жашайт экен. Ошол жакта уйгурлар, казактар, кыргыздар жашайт экен. Бирок диний эркиндик жок экен. Биздегидей диний эркиндик жок экен. Үйүңдөн сажда кылганын көрө турган болсо, жай намазды көрө турган болсо, сени апарып 3 жылга кесип жиберет экен. А бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр диний эркиндик бар. Канчалык кааласак ибадат кылабыз, мечиттерибиз ачык, мына мечитке келип атабыз. Кытайга киргенден кийин ошол 2 жума жүрдүк, кайра келгенге чейин бир дагы мечит көргөнүбүз жок. Мечиттер бар экен, бирок мына үйдүн шекилинде бир мечит көрдүк ошондо дагы, бирок 70тен өткөн аксакалдар барып намаз окуйт экен. 70тен өткөн болсоң сакал койсоң болот экен, анда дагы кичине сакал коет экенсиң, бирок сажда кылганын көрсө түрмөгө камалып кетет экенсиң. Мен ошондо диний эркиндик эмне экенин билдик да, биз деле ушул жакта мына бир эмес 2 мамлекеттин бийлигин көрүп атабыз, Жергеталдын эли. Мисалы үчүн Тажикстанды көрүп атабыз, бүгүнкү күндө барып келип атабыз. Эч качан эл жер жаман болбойт. Бирок бийликте кеп болот да, өкмөттө отургандарда кеп болот. Кээ бир жерде инсабы болот, элге кенендик берет, кээ бир жерде бербейт. Бирок Кыргызстанда Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө канчалык каласаң сажда кыласың, канча каласаң намаз окуйсуң. Ушул эркиндиктин кадырына жетишибиз керек экен. Урматтуу бир туугандар, балдарыбызды ушундай эркиндик бар кезде тарбиялап алышыбыз керек. Аялдарыбызды тарбия кылып алышыбыз керек. Кытайда керек болсо аялыңа сөзүң өтпөйт экен. Катуураак эгерде ошого бир насаат айтып кое турган болсоң, сен эгерде мыйзам жагынан келип, сени апарып камап коюшу мүмкүн экен, же болсо эме башыңа келип төбөңдөн жаңгак чыгат экен. Жакында эле кече уктум, бир казактын кызы Кытайды жакшы көрүп калыптыр. Кытайды жакшы көрүп калып, мен ушуга турмушка чыгам ата деп келиптир да. Атасы айтыптыр: "Жок, бул чыкпайсың турмушка" десе, ал жакта мыйзам бар да. Бардык улуттар бирдей, тең укуктуулук деген мыйзам бар. Чыкпайсың десе көнбөй коюптур. Анан макул болуп тойго чейин эмеп барган экен. Той күнү менин урпагымдан Кытай чыкканга караганда өлгөнү жакшы деп атасы кызын атып өлтүрүп салыптыр. Кудай сактасын, бетин ары кылсын, эртең капысынан. Бул биз диний неаматты кадырлашыбыз керек да. Эгерде бизде бир нерсени билсең, ошого илимди дагы толтура оку, бирок ошого амал кылбай турган болсоң, ошол динди, илимди ысраф кылган болосуң. Диний сөздөрдү дагы бүгүнкү күндө угуп, ошого амал кылбай турган болсок, биз динди ысраф кылган болобуз. Кайсыл нерсени сен ысраф кыла турган болсоң, Аллах Таала ал нерсени алып коет. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бир нерсе уга турган болсок, бир аят, хадис уга турган болсок, биз дароо амал кылганга аракет кылышыбыз керек. Кеде ошол жактагы кыргыздарды карасаң, динди өздөрүнүн жашоосуна киргизип алыптыр да. Бизге окшоп аят сүйлөбөйт, хадис сүйлөбөйт, бирок жашоолорунда өтө жумшак экен.
мен чегарага киргенден кийин эле айттым, биз дедим текебер адамдар экенбиз. Неге? Чегарага киргенден кийин эле айттым, телефонуң иштебей калат да. Wi-Fi'ңызды күйгүзүп турасызбы деп бир таксиске. Күйгүзүп турасызбы, чалып алайын десем, Wi-Fi'ың күйгүзүп унутуп калбыса, жаныбызда эле турган экен. Ошол ишини бүтүрүп алсын деп алыс кетпей, анан кийин келип сүйлөшүп бүткөндөн кийин ишиңизди бүтүрүп алдыңызбы, мен кете берсем болобу дейт. А бизде аэропортто түшсөң, дароо сим карта сатып ал, могу сомуңду эме кыл деп биз текебербиз. Бизге кеде айтабыз, орустар дебиз, аябай жакшы кылыптыр, орустар биздин сабатыбызды ачты деген чала сабаттардын сөздөрү бар. Бирок биздин аталарыбыздын кулк мүнөзү ошол кытайлык кыргыздарда сакталып калыптыр да. Эски кыргыздар ошолор экен да. Барсаң жумшак, ал бир текебердик деген нерсе жок, бой көтөрүү деген нерсе жок. Ушундай эме көрүп туруп сенин арабчада айтат да, иксирул калб дейт да, сен жүрөгүңдөн сынат экенсиң да ушулар. Мына дин аят сүйлөбөйт, хадис сүйлөбөйт, бирок дароо амал кылат экен да. Тууганга ушундай эме пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ла ядхулул жанната катиун дейт да. Туугандык мамилесин үзгөн адам дейт, бейишке кирбейт дейт. Эгерде ошол туугандар менен мамилесин үзүп туруп, ошол абалда тобо кылбастан кеткен боло турган болсо, өлө турган болсо, ал адам бейишке кирбейт деген да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол үчүн арышта дейт жазылган дейт. Мен васалар рахим, васалар рахман. Ким туугандык мамилесин бекемдей турган болсо дейт, анда ал Аллах Таала менен Рахман менен мамилесин бекем кылат дейт да. Ким канча тууган менен жакшы мамиледе боло турган болсо, Кудай Таала дагы ага жакын болот экен да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кээде биз намаз окуйбуз да, намазыбызды бирөөгө пеш кылабыз. Мен намаз окуйм, мен орозо кармайм, Куран окуйм десин. Намаз окуганың, Куран окуганың ал сен өзүң үчүн, мен өзүм үчүн. Бул байнака ва байналлаху салатука дейт да. Сенин ортоңдо жана Алланын ортосунда бул сенин намазың дейт. А намазың Аллага тиешелүү ибадат. Байнака ва байнал халқи ахлакука дейт да. Сенин адамдар менен сенин ортоңдо дейт. Адамдар менен сенин ортоңдо дейт. Урматтуу жамаат, сенин адеп ахлагың дейт да. Сен адамдар менен кандай адеп ахлактасың, кандай мамиле кыласың, мына ошол нерсе маанилүү. Адамдар менен жакшы мамиле түз, ал намазың өзүң үчүн да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дайыма не кылышыбыз керек? Ушул нерселерибизди динге канчалык керек азыр балдарыбызды тарбия кылып калалы. Кудай сактасын, бетин ары кылсын, эч качан мындай нерсе келбесин биздин башыбызга. Бирок капысынан келип кала турган болсо, мисалы үчүн ошондой мыйзам чыкты. Эртең биздин кыздарыбыз бизге баш ийеби? Кызым кой оруска тийбе десең, кызың сени угабы? Бизи кыздарыбыз, эже карындаштарыбыз бизди угабы? Же законго такап туруп бизди эме кылабы, жанагындай кылабы? Ошон үчүн азыр ушундай диний эркиндик болуп аткан кезде ушул эмелерди, мечиттерди ошол балдарыбызга тарбия берип, окуп, билип калалы. Мечиттердин дагы кадырына жетпейт экенбиз да. Ал жакта адамдар мечитти көрсө сүйүнөт экен да. Мен бардым, мына ишенсеңиздер, эшикти жаап алып Куран окудук. Куран окуган сайын көздөрүнөн ушундай жаш чыгат. Ушундай сагынган да. А бизде Куран окусак, бардыгы бирөөсү сүйлөйт, бирөөсү гыйбат кылат, эме кылат, Куранга маани бербейт. Куран окуган сайын бардыгы ыйлап, дават кылганда бардыгы ыйлап турду. Сагынган да, мындай сагынган, динди сагынган, даватты сагынган. А бизде ошол эркиндик бар, ошонун кадырына жетпейбиз да. Намаз окубайбыз, эме кылбайбыз. Анан дагы бир нерсени айтайын, урматтуу жамаат. Биз көбүнчө сезонниктербиз. Сезон кышында окуйбуз, намазды кышында окуйт, бирок жайында келгенде таштап атат. Ошон үчүн намазга сезонник болбой, саратанда ишти биз не, дин бизге акырет не, кышта эле керекпи? Же динди оюн кылабызбы? Ошон үчүн намаздарыбызга бекем бололу, динге бекем бололу, намазыбызды дайыма бекем кармап окуйлу, урматтуу бир туугандар. Казакстанга өткөндөн кийин мечит көргөндө, мен мечитти келип кучактагам келип кетти. Дедим. Бул мына мечиттер ачык турса биз кадырына жетпейт экенбиз да. Кадырына жетпейт экенбиз. Бирок мечиттериңди алып келип жаап койгондон кийин, барба дегенден кийин сен ошонун кадырын түшүнө баштайт экенсиң да.
Мечитке барып, мечиттин кадырын ошондо билет экенбиз. Ошон үчүн мечиттердин кадырын билиш керек, ал жакта сүйлөбөш керек. Урматтуу айылдаштарым, дагы бир нерсени сакташ керек, маданиятты сакташ керек, динди кадырлай билишибиз керек. Эркиндик деп вахабизм жайылып кетип атат. Салафизм, жаңы аталыш менен салафизм жайылып кетип атат. Ошол нерседен дагы биздин жергеталдыбыздын, биздин ата бабаларыбыздын урпагын Кудай сактасын дайыма. Ошон үчүн балдарды бир жака берип аткан кезде, бир көчөдө бирөөлөр менен ойноп аткан кезде аябай абайлашыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин ата бабаларыбыздан келе жаткан Куран окууну, жаназаны, дуаны, bunun bidat eken, bunun şirk bolat eken dep çıgargan толтура адамдар бар. Жергеталдан ошондой жергеталдык балдардан чыгыптыр. Куран оку десең, bunun bidat болуп эткен, бул эме. Биздин ата бабаларыбыздай дин кармай турган болсокчу, биз аз башкача жашайт элек. Биздин ата бабаларыбыз туура жолдо болгон. Кээ бир акмактар чыгып алып, сени ата бабаң кылган, адашып жүргөн, тигиндей деген. Ошон үчүн балдарды да медресеге берип аткан кезде абайлашыбыз керек. Бул вахабилер, мына мен имам болгон жерде салафилер көп аябай. Бул адеп ахлак жок. Муну дин ушул көгөрүп турган жалбырактуу эме болсо, дарак болсо, алар ошо жалбырактары жок кармайт да, мусулман. Бирок жалбырагы жок да ал. Адеп ахлак жок. Чоңдорду сыйлабайт эч качан. Тамак алып келдиңби, кичине кайсы жерде оң жактан турган болсо алар аксакалды сыйлабайт. Ата энеге турбайт. Үйдөн кирип келип аткан болсоң, ата энеге туруп эме кылыш керек болсо, сыйлаш керек, бизде сыйлайт. Ошону айтат, жок дейт, ширк болот дейт мунун дейт. Ар бир нерсени эле ширкке чыгара берет. Бир алымга, молдого турага турган болсоң, ал деле ширк болот дейт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, балдарыбызды окутуп аткан кезде ар бирибиз не кылдат карап туруп, жалаң эле дүнүйө деп эмете бербейли да, балам дүнүйө апке, балам иштепке. Бүгүнкү күндө биз бардыгыбыз кечегиге караганда бүгүн жакшыраак мусулман бололу. Кечегиге караганда биз жакшыраак ибадат кылалы. Кечегиге караганда жакшыраак адам бололу деп жашабайт экенбиз да тилекке каршы. Бардыгыбыз кечегиге караганда бүгүн көрөксөм тамайын. Кече 2000 таптым, бүгүн 3000 табайын. Балам сен деле ошондой кыл дейт экенбиз да, бардыгын. Бирок акыретин унутуп калат экенбиз. Акыретин балдарыбыздын тарбиясына биз келечекте жооп беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан ал-абнау ятбаул аба деген. Балдар бул ата энелерин ээрчийт. Ата энең кайсыл динде болсоң, шонун аркасынан барат. Эртең биз балдарыбызга Сырат көпүрөсүнөн өтүп атканда деле кайсыл жака кетип аткандыгына биз эме болобуз, жооп беребиз. Ошон үчүн балдарыбызды карайлы, бир жерде жакшы окталы. Андан кийин урматтуу мусулман бир туугандар, бизде дагы жайылып кеткен бир нерсе, bir alım aytat da, Sufyan-ı Savri degen rahmatullah aleyhi aytat, adamlar deyt, murda bir-birini gıybat kılbayt ele deyt, jaşoo taza ele deyt da. Biri-birini gıybat kılıp ayttı deyt, bul bunun ayıbını ayttı, bul bunun ayıbını ayttı deyt. Oşan tip deyt, uşak ayın tarap ketti deyt. Bizde uşul uşak ayınlar köp. Bürönün ayıbın kiçine uğup kalgan bolsak, al dele bir suluh da, bir imiş. Ошол имишти угула турган болсок, биз ошону чындыкка чыгарабыз. Тилекке каршы адамдар чындыкка караганда жалганга көбүрөөк ишенебиз. Имам Газали рахматуллах алейхи айтат, эгерде дейт, мунафык дейт, мусулмандын бир айыбын көрө турган болсо дейт, ошону дейт, не кылат дейт, жайылтат дейт. Ал эми мусулман көрө турган, муъмин адам көрө турган болсо дейт, ошого дейт бир себеп издейт дейт. Ушул бир туура эмес кылды деп, же болбосо ушуну бир жакшы ниет менен кылды деп жакшыга жооруп коет дейт. Ошон үчүн дайыма бая бир алым магазинден арак сатып алып аткан экен да, бир молдо барып алып, адамдар айткан экен, бул ичип эми түнү менен ичип чыгат десе, жок, ал ошол аракты мен сатып алып коеюн, башкалар келип ичип кетпесин деп апарып төккөн экен да. Ошон үчүн бирөөнүн айыбын көргөндө, бир туура эмес нерсесин көргөндө мусулман дайыма жакшылыкка жооруш керек, урматтуу бир туугандар. Ушундай нерсени бардыгыбыз эмебизге киргизели. Канчалык жүрөгүбүз таза боло турган болсо, бизге жашоо ошончолук жеңил болот. Канчалык алымдар айтат да, сен эгерде дейт, бирөөнүн айыбын көчөдө ача турган болсоң дейт, бирөөнүн айыбын ошол кылган болсо дагы айыбын көчөдө ача турган болсоң дейт, Кудай Таала сенин арка жагыңды, артыңды үйүңдө отурган кезде ачып коет дейт. Үйүңдө ачып коет дейт.
Hadis kelgen, kim biröөнү подстава кыла турган болсо, birөөнүн айыбын ача турган болсо, ошол нерсе менен өзүнө келмейинче бул дүйнөдөн өлбөйт деген. Ошон үчүн бирөө жөнүндө сүйлөп аткан кезде, урматтуу бир туугандар, ошол гыйбаттан алыс болушубуз керек да. Эме бир сөз уктукпу, жакшыга жоруйлу. Биздин жерге табылса, Кудайга шүгүр, илим билим менен алек болушубуз керек. Өнүгүү менен бүгүнкү күндө миграцияга барабыз. Миграция бул мигрант болуу, ошол жакта балдар, мына биз деле мигрант болгонбуз. Балдар барып ал жакта жыргап келип аткан жок. Түшүнгөн адам үчүн бул кулчулук. Барып ошонун бир кыйын ишин бүтүрүп келет. Бир кыйын ишини бүтүрүп, ошол өзү көтөргүсү келбеген коробканы көтөрөт, көтөргүсү келбеген, кылгысы келбеген нерселерди кылып, акча алып келет. Биз ушул нерселерди сыйлашыбыз керек. Анан дайым эле ушул образда кете бербестен бизден деле кыйындар чыксын. Бизден деле мамлекеттик жумушта иштегендер чыксын. Бизден деле мамлекетте иштеген солдаттарга, башкаларга барып баян кылгандар жеткиришибиз керек. Неге десе, урматтуу жамаат, азыр мен мисалы үчүн солдаттарга Чүй облусу боюнча колонияларга барып, өзүм башымды катарга тигип, дават кылып атам. Неге? Бирөөлөр айтышы мүмкүн, өзүн эме кылышы. Иракта шиит, азыр шиит болуп кетти да. Мына имам Абу Ханифа рахматулла алейхи шол Куфада, Иракта эме кылган, медресеси болгон, ошол жакта сабак берген. Сунни мамлекет эди. Сунни алымдардан сураганда, ошол жакка мамлекеттик жумушка кирип иштесек болобу дегенде, алар айткан жок, кирбей эле койгула деген. Шииттердин молдолорунан сураганда, кирип иштесе болобу дегенде, айткан киргиле деген. Мамлекеттик структураларга бүт жагына киргиле дегенде, азыр бүгүнкү күндө мына Ирак экинчи Иран. Шииттер көбөйүп кеткен. Эгерде биз азыр мээнет кылып суннизмди жеткирбей турган болсок, эртең биздин балдарыбыз вахаби, салафи, дагы шиит бир нерсе болуп кетет. Ошон үчүн урматтуу жамаат, мына биздин ата бабаларыбыз Жергеталдан дилди жакшы сактап келген. Ушул нерселерди башка бирөөлөргө жеткиришибиз керек. Тескерисинче биз башкаларга насыбай чеккенди үйрөтөбүз, арак ичкенди үйрөтөбүз, бир күндө ар жактарга барып алып. Тескерисинче үлгү болушубуз керек. Башка бирөөлөр бизге мусулман деп карайт. Бир иш кылып аткан болсоң айтат, мусулман дейт. Мусулман деп карайт. Сени айтпайт адам деп. Мусулман яни такие деп бизге ошондой. Алар исламга биз аркылуу карайт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, дайыма аракет кылалы, илим билим окуйлу, балдарыбызды окуталы. Биздин балдарыбыз ам келечекте жакшы эмелер чыксын. Анан бул жактан чыгып аткан балдарды ушул жакшы колдосок жакшы болот эди. Ушул жакта окуп аткан балдар болсо, бир жерге китеп керек боло турган болсо, ошолорду колдоп окутсак, эртең сиздин балдарыңыздар чыгат, сиздердин балдарыңыздар, неберелер чыгат. Мына ушул нерсеге. Анан дагы бир нерсени айтам. Ошол жакта иштеп балдар акчасын жөнөтүп атат. Ушул нерсенин кадырына биз чоңдор дагы, аксакалдар дагы, үйдөгүлөр дагы жетиш керек. Мурда биздин ата бабаларыбыз иштеген эмес, чет жакка чыгып да. Бул чет жакка Россия, Европа деген мына 2000-чи жылдардан баштап эле башталды, туурабы? Биздин жаштарга бүгүнкү күндө рахмат айтышыбыз керек. Неге? Ошолор бир мамлекеттерин четке барып иштеп акча жөнөтүп атат. Биз ошого той өткөрүп атабыз. Биз ошолорго куда түшүп атабыз, марака өткөрүп атабыз. Ысрафтарды бир аз чектешибиз керек да. Бүгүнкү күндө бизде той көп. Азыр умра той, хаж той, башка той, бир Россияга барып келсе деле бирөөнү басак алып жемай, ушундай нерселерди кичине азайтсак жакшы болот да эми. Ушул нерселерди азайтып туруп, илим билимге, окууга, техникага, мен айтпайм, бизнес ач деп, колуңдан келсе бизнес ач, андан көрө бир сыйыр алып келип кой торпогу менен. Ошентип анан өнүгүү болот. Кечке эле марака кылып жей. Мана мен уйгурларда имаммын. Уйгурлардын маракасыга барсаңыз, таң каласың да, жалаң Lexus 470, Lexus 570, жалаң эме кылат да. Эмеге маракага кирсең бир аш алып келет. Бир аш алып келет, болду ошон менен 10 миң кылат, болду, бүттү кетет. Жарым саат. Көбүнчөсү 25-27 мүнөттө бүтөт. Ошон менен кетет, ишке кетет ар кимиси. Бизде аш маракалар көп. Мен айтпайм, мен буну аксакалдар дагы эме кылат, өздөрү чечет, бирок ушул нерсеге менин жүрөгүм ооруйт да. Биз дагы илим билимге бет алсак, жакшы окусак, балдарыбыз илимдүү болсо,
ручканын учу менен сом тапса, мен раматылык атам айтат эле, балам сен ушундай кылгын, ручканын учу менен сом тапкын, илим билимиң менен сом тапкын деп эме кылат эле да. Ар бирибиз ушул нерсени баардыгыбыз балдарыбызга үйрөтөлү. Балам, мен иштедим, кара жумушта болду эми. Сен мындан кийин ручканын учу менен сом тап, сабаттуу бол, оку, иште, врач болсун, мына мисал үчүнчү. Динибизде айтат го, эгерде дейт bir айылдан bir молдо чыкпай турган болсо, же bir врач, мисал үчүн молдолор бар, bir врач жок боло турган болсо, ошол айылдын бардыгы күнөөкөр болот. Неге десе, себеби ошолорду карай турган адам жок. Бүгүнкү күндө мисал үчүн төрөтканада баягы роддомдо иштебей турган аялдар, кыздар жок боло турган болсо, ошо биз кыздарыбызды окутпай аткан бардыгыбыз күнөөкөр болобуз. Эркекке барып көрүнүп аткан болсо, эркектин алдында төрөп аткан болсо, ошон үчүн кыздарыбызды окутушубуз керек. Мына биздин кыздарыбыз көбүнчө өзүңүздөр деле байкасаңыздар, шаарга барсаң, шаарда биздин кыздар жүрө албайт. Биздин эмеден бир жерде айтсаң жакшы таап бара албайт, бир оюну пикирин түшүрүндүрө албайт. Кыздарды сен эме кылышың керек, медресеге окуттуң, мына башка жака үйдө өзүңүз карап окуттуң, анда бирөөнүн алдына алып барың, сабаттуу аялдар бар, кыздарды деле, балдарды деле окутуп туруп биз сабаттуу кыла турган болсок, Кудай буйрса биздин жашообуз жеңил болот. Бардыгыңыздардан Аллах Таалам разы болсун. Ушундай дайыма ынтымакта жүрө берели. Балкы Акжар элибизден дагы ушундай дүйнөдө кыйын адамдар чыксын. Мына бизде айтат да, 18-19, 20 кылымдан калган кайсы бай эсиңерде дейт да. Имам Абу Ханифа менен жашаган, Имам Абу Ханифанын доорунда канчалаган байлар жашаган. Бирок ошолордун аты калдыбы? Калган жок. Бирок Имам Абу Ханифа динге, илимге, билимге кызмат кылды, анын аты бүгүнкү күнгө чейин, кыяматка чейин иншалла анын мазхабы калат. А бирок байлардын эмеси жок. Ошон үчүн дүйнөнү дагы алалы, акыретти дагы алалы, эме кылып аракет кыла берели, балдарыбыздан алым эмелер чыксын. Анан аксакалдар дагы бир дуа берип койсоңуздар, азыр бул жакта балдар ойношот иншалла. Өткөн жылы менин үкем путуну сындырып алды эле, эми быйыл ушуну эстеп дуа кылалы, алдын ала Кудайдан сурап, эч кимдин буту сынбасын, эч кимдин бир жери оорубасын, ушул жерден бирөөдүн көңүлү дагы оорубай, бири-бирибизди капа кылбай, анан ойноп атканда урматтуу жамаат, бири-бирибизди сыйлайлы. Четте туруп алып, бирөө ана семиз экен, мана тебип албады, путу каяка кыйшайып кетти, топ маяка кирип кетти, деп бири-бирибизди шылдыңдабайлы. Бул арам. Ла ясхар каумун мин каумин деген Кудай Таала. Бир коом экинчи бир коомду шылдыңдабасын деген. Шылдыңга кирип калат. Четте туруп алып, жакшы ынтымак менен ойнойлу, ушул не максатта келгенбиз? Ынтымак үчүн келдик, ынтымак менен аягында кайра кетели. Анан кийин бүткөндөн кийин ал жакка барып алып, мени тигиндей деди, андай деди деп хыйра болуп жүрбөйлү. Бири-бирибизди сыйлап ойнойлу, иншалла. Аллах Таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Кудай Таалам ушул жакта, ушул кечке чейин биздин жакшы бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай, бири-бирибизге ушул бир бале жетпей, бири-бирибиздин колубуз оорубай, путубуз сынбай, бардыгыбыз эсен аман ойноп, ынтымакчылык менен кетели. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Амин.